жүрүп жаткан үркөрдөй айылдар Кара Суу районундагы Фрунзатны колхоздун тургундарыныкы. Асфальт жолдор, эмгекчилердин заңгыраган үйлөрү, гүлзар арасындагы шаардан айырмасы жок колхоз ордосу. Бул көрүнүш өзүнөн өзү же кандайдыр бир сыйкыр менен жарала калган жок. Бул көрүнүш кыдыр даарыган элдин, баба дыйкандын батасын алып, боору күрөң жер менен тилектеш, мээнеттеш болгонун натыйжасы. Элдин жерге берген мээнетинин дөөлөтү. Колхоздун жылдык дүң кирешеси 18 миллион сом. Таза кирешеси 4 миллион 600 миң сом. Бул ийгиликтин себеби эмнеде? Мына, азыр биздин көз алдыбызда колхоздун генералдык штабы, колхоз башкармасынын кеңеши. Кеңештин төрагасы Бектемир Азизов, парткомдун секретары Бүажар Абылова, башка агроном Аккозу Табалдиев, төраганын орун басары Алым Каракожоев, кой багуунун адиси Тайыр Абдраимов, төраганын орун басары Генже Анашева, башкы энергетик Темир Кошпаев, башкы бухгалтер Кочкорбай Абдраимов, комплекстүү талаачылык бригаданын башчысы Мырза Маматазиев, текшерүү комиссиясын тейлеген Мурат Азизбеков. Чарбаны экономикалык жактан өстүрүп, элдин турмушун жакшыртуу. Бул оңой эле чечиле койчу окат эмес. Ошон үчүн өзүңөр көрүп тургандай терең ойлонуп, анан чечимге келиш керек. Жет өлчөп, бирге деген ушулда. Комплекс республикадагы ушул типтеги ишканалардын эң зорунун бири. Азыр бул жерде Гүлкайыр бригадасынын базасында зоналык комсомолдук бригадалардын мектеби иштеп, тажрыйбаларын үйрөнүү үчүн Кыргызстандын бардык бурункуштарынан келишет. Бригадада жекелек колхоз аймагынан эмес, коңшулаш Ноокат районунан, Аккарлуу Алай тараптан, алыскы Нарын дубанынан келип иштешкен кыздар да бар. Колхоз кой боюнча да асыл тукум өстүрүүчү чарба. Койдун тукумун жакшыртып, өндүрүмдүүлүгүн өстүрүү үчүн колхоз австралиялык кочкорлорду алышып, уяң жүндү кой менен аргындаштырып, кроссбред тукумундагы жүн жана эт багытындагы породаны жаратышкан. Жылына 1500 баш кочкорду башка чарбаларга ар бирин 230-250 сомдон сатышат. Эгерде аларды кадимкидей эткө өткөргөндө, ар бири 70 гана сомдон болмок.